Саламатсыздарбы? Бүгүн конфликт жөнүндө кайда барба, ким менен сүйлөшпө, ким менен жашаба сөзсүз конфликт келип чыгат. Конфликт эмнеден келип чыгат? Таң калыштуусу биз жакшы эле нерсени каалайбыз жүрөгүбүздө, каалоо. Анан каалаган нерсени акырындык менен күтө баштайбыз. Балким жубайыбыз же жакын адамыбыз же чогуш дешкен адам. Күтүү, баягы күтүүбүз аткарылбайт, анан акырында талап кое баштайбыз. Талап коебуз дагы талабыбыз аткарылбаганда акырындык менен көңүл калуу келет. Көңүл калуудан кийин адатта эмне кылабыз? Айыптап киребиз. Конфликт ошондон мына келип чыгат. Айыптагандан кийин анан ар кандай жазалоо колдоно баштайбыз. Унчукпай коркутабыз, ушактайбыз, же болбосо тилдейбиз. Мына карап отурсаң, конфликттин түбү жакшы эле каалоодон башталат экен да. Эми биз качан каалообузуна бул диаграмма менен кеткенде, дайыма бизди жакын адамыбыз менен алсадат жана биздин жашообуз ылдыйды көздөй кетет экен. Акырында биз келип туруп ошол каалообузду, орой айтканда каалообузду биз жашообузда бир табына турган буркан же бир билбейм, жалган кудай деп салыштырсам болот го, кылып алабыз дагы анан ошо каалообузга табынып, бардык жакын адамдарыбыз четте калып калат. Каалообуздун айынан бардыгын көңүл калтырып, анан ортодо эң сонун мамилелер талкаланат экен. Эми биздин жашообузда конфликт келип чыкканда ылдый кетпей, тескерисинче өйдө кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Билбейм, көбүнчө мен айымдар жөнүндө айткым келип турат. Биз күтүүлөрүбүздү жок, айымдар деп бөлгүм келбейт, мырзалар деле. Күтүүлөрүбүздү дайыма эле айта бербейбиз. Эмнегедир ойлойбуз, ал мен эмне күтүп атканымды, эмнени ойлоп атканымды ал билиши керек деп. Бирок биздин көзүбүз ачык эмес. Же болбосо бардык эле адамдарда эмпатия, же болбосо вербалдык эмес бир жүрүм-турум, иш аракеттерин түшүнө берүү бир жөндөмү жок. Ошондуктан биздин каалоо пайда болгондо эмнени күтүп жатканыбызды туура жеткирүү маанилүү. Демек, биздин жашообузда конфликтти туура конструктивдүү чечиш үчүн күтүүбүздү айта билүү, күтүүнү айтуу. Айта билүү деп басым койгум келип атат да. Талап кылуу эмес. Анан күтүп жатканда күтүүлөрдү айтууда буйрук берүү эмес. Талап кылып эмес, сен мага милдеттүүсүң эмес деп сурануу менен айтканды үйрөнгөнүбүз жакшы да. Сурануу. Чындыгында бизде ушул сапат кичине аксайт. Менимче кошулат болушуңуздар керек. Мен баарын эле айткым келбейт, суранганды билбейт деп. Биз көбүнчө өзгөчө бир жетекчиликте же үй бүлөдө эркектер суранганды биле бербейбиз. Балдарыбыздан деле сурансак болот. Ал эми суранганда менимче биздин күтүүлөрүбүз, каалоолорубуз ойлойм сөзсүз түрдө кайсы 1% болсо да ишке ашат. Анан көңүл калуунун ордуна бизде эмне болот? Албетте ыраазы болуу пайда болот, көңүл калуунун ордуна. Ал эми ыраазы болгон адам ыраазы болуу. Ыраазы болгон адам айыптайбы? Албетте жок. Ал жалаң гана мактоонун үстүндө болот да. Ким келбесин, менин жолдошум же болбосо менин балам ушундай, менин күтүүмө жооп берди деп мактоо же болбосо шыктандыруу орун алат бул жерде. Шыктандыруу. Анан албетте бул жак менен кетип атканда, биздин каалообуз аткарылып атканда жазалоо орун алабы? Албетте жок. Биз андай адамга башкача айтканда батабызды беребиз, толук ыраазы болобуз. Мен ушу бата берүү деген сөздү абдан жактырам. Бата берүү. Ыраазы болуу же болбосо. Мына, дайыма биз жүрөгүбүздө каалоо пайда болгондо, же болбосо конфликт келип чыкканда текшериңиз. Анын түбү кайсы каалоодон келип чыкты? Жана каалооңуздун мотивин дагы текшериңиз дайыма. Мага эмне үчүн ушул каалоом маанилүү болуп жатат? Кээде мотивдерибиз туура эмес болот дагы, жаныбыздагы жакын адамыбызды жабыркатат экенбиз. Эми биздин жашообузда конфликтке кандай реакция кылабыз жана кайсынысы туура реакция, кыскача токтоло кетейин. Негизи конфликтке 3 реакция бар. Биринчиси качуу, андан кийин тынчтык түзүү, анан кол салуу.
Качуу. Биз ойлойбуз, бул реакция эң туура. Анткени биз бул учурда мамилени үзүп таштайбыз ал адам менен, же болбосо таптакыр көрүшпөгөнгө аракет кылып кадимкидей эле качабыз, же бизде конфликт болбой эле турат деп четке кагабыз. Бул туура эмес реакция. Бул конфликтти чечүү болуп саналбайт. Бул деструктивдүү чечүү. Ал эми кийинки кол салуу дегенди да колдонгон жарандарыбыз бар. Анда биз ушактап кирсек, ар кимге айтсак, бул кол салуу. Тилдөө же болбосо айыптоо жана жазалоо бул кол салуу реакциясына кирет. Туура реакция бул тынчтыкты түзүү. Бул конструктивдүү чечүү конфликтти. Кээде маани бербей коюу. Кээде биз өтө эле майдачыл болобуз. Кыргыздар жакшы айтып коюшкан, жутуп кой бул нерсени, же кулагыңдын сыртынан кетирип кой деп. Майда чүйдө нерселерди мына ушул реакцияны колдонсок эң туура. Же болбосо барып сүйлөшүү, качан эмоциялар таркаганда, ачуу таркаганда барып тынч отуруп, жакшы атмосферада сүйлөшүп, конфликтти маданияттуу адамдардай чечүү. Ал эми кийинкиси үчүнчү тарапка жардамга кайрылуу. Бүгүнкү күндө бизге жаңы түшүнүк келип атат. Миротворцы же болбосо тынчтык түзүүчүлөр, медиа деп жакында эле ушу интернет медиатор деп жакында интернеттен күбө болдум. Мына ушундай үчүнчү адамга, сиз ишеним арткан адамга кайрылуу бул тынчтык түзүү деп саналат дагы. Бул конфликтке карата эң туура реакция. Ал эми бул жөнүндө кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, кайрадан эле айтам, Inspire'га кош келиңиздер. Биздин атайын эң сонун тренингибиз бар.